Саламатсыздарбы урматтуу көрөрмандар, биз учурда Бишкек шаарындагы 4-төрөт үйүндө турабыз. Бул жерде 5-октябрь күнү үй-чем жарыкка келген. Кыздардын атын балбан кыздар Айсулуу Тыныбекова, Айпери Медет кызы жана Мээрим Жуманазарованын атын ыйгарышкан. Биз бүгүн дал мына ошол наристелердин абалы менен таанышабыз. Анда эмесе кеттик. Саламатсызбы эжеке, алгач бешик бооңуздар бек болсун. Өзүңүздү тууралуу тааныштырып кетсеңиз. Айтканыңар келсең, мен Дубашева Бермет Кенжебековна, 1991-жылы 1-августта Талас областына караштуу Кара Бура районунун Бакайыр айылында төрөлгөнмүн. Азыркы учурда Бишкек шаарында турабыз. 2013-жылы Ысык-Көл областынын Тоң районунун Аксай айылына келин болуп барганмын. Учурда бир кыз, бир уулубуз бар. Кызым 7-де, уулум 4-тө, андан кийин бул үчем. Ошо менен 5 баланын энеси болду. Үчем экенин билдиңизби? УЗИ кандай көргөзөттү эле? УЗИ биринчи көргөзгөндө эгиз деп айткан. Экинчи дагы 6 неделясында билдик. 9 неделясында барсам дагы эгиз деди. Бирок энелик сезим болот экен, менде үчөө болуш керек деп эки УЗИсттен сурасам, каткырып жок, эгиз деди да. Анан эгиз турбайбы деп анан кийин 17 неделясында Бурханова Гүлзена эжеге келип түшсөм, 3 эгиз деп айтышты. Ал убактагы сезими сөз менен айтып жеткизе албайм. Алгач өзүм деле ишенген жокмун 3 эгиз экенине. Кандайчы менин өзүмдүн уруумда эгиздер жок эле да. Аны көрсө жолдошум жактан кайнатам, кайненем, атамдын жактада бар экен эгиздер. Анан бирок эгиздер болчу экен, үчем жок болчу экен да. Анан раду болсо боло берет экен. Бойдоса. Ат коюу боюнча кимдин идеясы болду, ошол тууралуу кенен айтып бересизби? Коюу боюнча бул жалпы эле комментарийлердин баардыгын окусак, 5-inde төрөлүштө Осло шаарында олимпиада башталды. Ушул кыздардын атын ырымдап койбойсуңарбы? Кичинеде вестери кичине болуп атат. Ушул кыздар да күчтүү, кыздардан болсун батыраак сакайып чыгып кеткиле деген каалоо тилектер айтылып атты. Анан баардыгы бир чечимге келишип, ошол Айсулуу, Айпери, анан Мээримди эми уйкаштырып коелучу деп Аймээрим деп коюп алдык. Азыр ажыратабыз да, кимиси кайсыл Айпери, кимиси Айсулуу экенин айтып берсеңиз да. Азыр Айсулуунун кичине беси кичинерээк, аны мен биринчи эле билем бесини. Айпери менен Аймээримдин беси бирдей болгондуктан ажырата албай атамын. Колунда биркасы менен ажыратып атам азыркы учурда. Бул Айсулуу, Айпери, Аймээрим. Азыр абалдары кандай? Азыр учурда абалдары жакшы, рахмат. Ушул ак халатчандардын аркасында жакшы жыйынтыктарга келип атабыз. Өзүбүзгө өзүбүз келип жакшы болуп калдыбыз. Алайда пландарыңыз спортко бересизби балким кыздарыңыз? Буйруса булардын тандоосунда карайбыз, бирок барам десе беребиз. Азыркы учурда биз бул жакта квартирада турабыз, жатак деминдеги. Анан биз коркуп атабыз, ошол ал жакта условия жок болгондуктан үчөөнү орто албай эле деп. Учурда биз чыкканга чейин жолдошум квартира издеп жатат условиясы менен. Буга чейин кандай батирде турчу элеңиз? Ооба, буга чейин батирде турчубуз. Ошол батирден көчүп, эми башка батирге көчүп эле жатабыз. Балдарды караганга ким, кайненеңиз жардам береби? Ооба, буйруса апамдар, өзүмдүн апам, кайненем, сиңдилерим бар, кайынсиңдилерим бар, баардыгыбыз багабыз буйруса. Бул аял бизге патология бөлүмүнө келип сохранениеге жаткан. 36 жумада бир жума карадык. 5-октябрда төрөт башталганына байланыштуу биз операция алдык. Операциядан 3 эм кыз төрөлдү. Анын басалары 2170, 2160, 1870. Балдардын акыбалдары оор болгондуктан балдардын реанимация бөлүмүндө карадык. Азыр бир жумадан каралгандан кийин стабилдүү болгонуна байланыштуу эне балдарды кошуп азыр экинчи этап хаживание деп коет. Ошол экинчи этапка кайрадан кароо улантылат. Балдардын салмагы жакшы кошулуп, ден соолугу жакшы болсо,
анда бир жума 10 күнгө чейин карап, ошол өз балдарынын акыбалдарына карап энесине кошуп чыгарып беребиз. Төрөт үйүнөн чыккандан кийин биз үй бүлөлүк дарыгерлер борборуна патронажга беребиз. Балдардын доорогерлери, аялды болсо гинекологдор караш керек. Анан социалдык условиялар боюнча биз толук маалымат бере албайбыз. Бизден күбөлүк алып, анан справка бергенден кийин ЗАГСтан күбөлүк алышат. Ошол күбөлүк алганда буларга сүйүүчү пулу да кошулуп чыгат. Андан кийинки кароо бул ошол өзүнүн жана жергиликтүү дарыгерлер өтөт. Сүйүнчүнүн көлөмү канча? Аны биз билбейт экенбиз, ошол жергиликтүү бийликтен чыгат да. Жылына орто эсепте канча эме үй төрүлөт? Бизде быйыл 8900 төрөттөн 105 эгиз, 3 аял 3 төрөдү. Бул эми мурунку жылдарга караганда 3 биз 2019-жылы 7 3 төрөгөн, ага караганда аз, бирок жылыга төрөлөт. Быйыл 3-3 анын жылдын аягына чыкканча болот, билбейбиз.